Садыр Жапаров абактагы Жээнбековго добуш берди. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров номер 26 Ленин бир мандаттуу округунда абактагы Равшан Жээнбековго добуш берди. Бул тууралуу Евразийнеттин редактору Питер Леонард социалдык тармактагы баракчасына билдирди. Ал Жапаровдун бюллетенди урнага салып жаткан учурдагы сүрөтүн жарыялады. Ал жакта президент бир мандаттуу округда кимге добуш бергени көрүнүп калган. Прессага атайын ачыкталган болушу мүмкүн, балким андай эмес. Президент Жапаров бир мандаттуу округда 2009-жылдын август айында башаламандыкка айыпталышып, иши сотто каралып жаткан Равшан Жээнбековго добуш берди деп жазды Леонард. Булак Назар Ньюс KG. Эл чындыкты билсин. Адахан Мадумаров аты жыты жок партиялар бүтүн Кыргызстандын экеси көтөрүлүп кеткенине түк акылым жетпей жатат. Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров шайлоонун жыйынтыгы боюнча оюн билдирди. Шайлоонун жыйынтыгы эки тараптуу карап жатам. Биринчиден элибиз тарапта өтө чоң кайдыгерлик. БШК айтып жатпайбы, элди ташыбай калып ушунча гана адам шайлоого келди деп. БШК шайлоону жыйынтыктап жатканда 1.200.000 киши катышканын баарыбыз эле көрүп жаттык да. Анан эле 4 партиянын добуштарын эсептегенде ал артык эле 1 миллиондон ашып кетти. Ошондуктан бул жерде чоң бир балекет болот. Ошол үчүн байкаш керек. Биз былтыркы эле алган добушту алдык. Маселе башка да. Кечээ эле пайда болуп, аты жыты жок, эч кандай мындай үгүт иштерин жүргүзбөгөн партиялар бүтүн Кыргызстандын экеси көтөрүлүп кеткенине түк акылым жетпей жатат. Аларга ким добуш берди? Кээ бир жерлерден сурасак, ошол партиянын жетекчисин билбейт. Анан кантип добуш беришти, деди Мадумаров. Булак Супер.KG. Эл чындыкты билсин. Биз сотко беребиз. Шайлообек Атазов шайлоонун жыйынтыгын тааныбай турганын айтты. Шайлообек Атазов шайлоонун жыйынтыгын тааныбай турганын айтты. Бул тууралуу ал Facebook баракчасына жазып чыкты. Биз сотко беребиз. Урматтуу калайык калкым, кымбаттуу шайлоочулар. Кечээ күнү өткөн шайлоодо мага добуш берген ар бириңиздерге терең таазим кылам. Сиздер мени таза ниет, аруу сезим менен шайладыңыздар. Келечектен үмүт кылдыңыздар. Бирок Ош Төлөйкөн номер 8 бир мандаттуу шайлоо округу боюнча шайлоодон мыйзам бузуулар, ыплас технологиялар менен өттү. Карапайым элибиздин аруу тилектерин тебелешти. Мага добуш берген 17 миңге чокул карапайым элдин ар бир добуш үчүн күрөшөм. Акчасына чиринген, көзүн май баскан талапкерлер президентибиздин таза шайлоо болсун деген жарлыгын, элибиздин аруу тилегин эске алышкан жок. Түнү менен мага телефон чалган шайлоочуларым сабыр кылып туруңуздар. Биз мыйзам чегинде күрөшөбүз деп билдирген ал. Булак Супер.KG. Эл чындыкты билсин. В таком случае давайте мы закроем это работу пресс-центра, поскольку нет возможности дальше работать. Спасибо. Уважаемые коллеги, на этом значит, информационный центр Центральной избирательной комиссии сегодня работу завершает. Спасибо. Совета безопасности пусть ответит. Кто ответит за безопасность аппаратов, у которых нет лицензии? Токтайым Үмүталиева маалымат жыйында чыр чыгарды. Кечээ 28 ноябрь күнү кечинде БШКнын маалымат жыйынында Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкер Токтайым Үмүталиева чыр чыгарды. Токтайым Үмүталиева парламенттик шайлоого жашасын Кыргызстан партиясынын атынан катышты. Ал аталган партиянын талапкерлеринин тизмесинде номер 1 болчу. Менде суроо көп. Автоматтык эсептөө урналарынын сертификаттары барбы? Качан текшерүүдөн өттү эле? Мен 2017-жылдагы маалыматтардан алдым. Программалык камсыздоону ким иштеп чыккан деп сурады Үмүталиева. Ал аны Нурлан деген адамга жөнөтүшкөн, бирок ал жооп бербей жаткан жана Узарбек Жылыбаевдин күнөөлүү кылып коюшканын айтты. Мен бул балдарды күнөөлөгүм келбейт, Кырмабековна жооп берсин, деди Үмүталиева. Мен жөнүндө айтылып калды деп жооп берип баштаган Жылкыбаев мага сенин жообуң кереги жок деп сөзүн бөлдү Үмүталиева. Эмне үчүн Кармабековна күн-түнү сервер жайгашкан жердеги Матраимовдун штабы жакта жүрөт? Программалык камсыздоону биздикилер иштеп чыктыбы? Жооп берсин, деди ал. Жылкыбаев бири-бирин сыйлоого чакырды. Чоң саясий кампания аяктап жатат, баарыбыз иштедик, деди ал. Үмүталиева эмне үчүн анын партиясынын талапкерлерди каттоо жөнүндө документтерди кеч беришкенин сурады. Мен сизди сыйлап, кворум жок болсо дагы партияңызды сезине баргам, деди Жылкыбаев. Бирок анын сөзүн Үмүталиева менен модератордун кайым айтышы бөлдү. Маалымат жыйыны модератору иштөөгө мүмкүн эмес экенин айтып, спикерлердин жооп берүүсүн токтотту. Биз колдонуп жаткан бардык программалар мыйзамга ылайык, анын ичинде электрондук башкаруу мыйзамы боюнча мамлекеттик органдар пайдаланган программалардын реестерине катталат, деп жооп берди Нуржан Шайлдабекова. Булак Назар Ньюс KG. Эл чындыкты билсин. Рыскел Димонбеков бул шайлоонун жыйынтыгы дагы былтыркыдай жокко чыгышы керек. Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоого социал-демократтар партиясынын талапкер болгон Рыскел Димонбеков бул шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгышы керек дейт. Мындай пикирин ал Instagram баракчасындагы сторис бөлүмүнө жазды. Социал-демократтардын 57.214 добушу көбөйгөнүн ордуна кайра 37.873кө кандайча түшүп калат. Бул шайлоо дагы былтыркыдай жокко чыгышы керек деп жазды Монбеков. Шайлоонун алдын ала жыйынтыгын айтылып жаткан учурда БШКнын сайты иштебей калгандыгы айтылган. Андан кийин БШК төрайымы Нуржан Шайлдабекова БШК сайтынын сырткы эки гана таблицасын иштебей калгандыгын айткан. Булак Назар Ньюс KG. Эл чындыкты билсин.
Ата журт Кыргызстан партиясына талапкер болгон Бекборбиев таза шайлоо болгон жок, аман болгула эки дос. Шайлоо жыйынтыгында наразы болгон бир топ саясий партиялар талапкерлерди байкоого болот. Алардын катарында кыргыз эли артисти Бекборбиев дагы бар. Ал өзүнүн социалдык тармактагы жеке баракчасына мындай билдирүү калтырган: таза шайлоо болгон жок, мен болот го деп ойлогом. Эл башындагы эки жигит кайсады, аларга керек жерде административдик ресурс иштеди. Өтө кир оңолбойт экенбиз. Мен позиция болуп туруп, оппозиция болуп билекке, оппозиционер болуп иштегенге туура келди. Унчукпадым. Шитта айтса утуңар не болсо дагы. Анткени туура эмес кылганыңды эл көрүп билип турат, аман болгула эки дос. Бекборбиев Ата журт Кыргызстан саясий партиясынын катарында жогорку кеңештин депутаттыгына аттанган. Алдын ала жыйынтык боюнча Ата журт Кыргызстан саясий партиясы жалпы шайлоочулардын 16,44% добушуна ээ болуп парламентке өттү. Болжолдуу түрдө аталган партияга 15 мандат берилет. Бекборбиев шайлоочулардын 1,16% добушун алып парламентке өтө турган тизмеге кирбей калды. Учурда БШК бюллетендерди кол менен саноону улантууда. Жогоруда жыйынтыктарга өзгөрүүлөр кириши мүмкүн. Булак super.kg. Эл чындыкты билсин. Темирлан Султанбеков шайлоону бурмалайбыз деп бийлик уят болду. КСДП партиясынын лидери Темирлан Султанбеков шайлоонун жыйынтыгы одону бурмаланып жатканын айтып чыкты. Ошондой эле система бузулганда дайынсыз болуп кеткен добуштарды кайтарып берүүнү талап кылды. Жогорку кеңештин депутаттарынын шайлоодо добуш берүүнүн алдын ала жыйынтыгы чыгарылып жатат. Биз көрүп турганда шайлоонун жыйынтыгы катуу бурмаланып жатат. Анда эмне үчүн шайлоону өткөрдүңөр? Эмне үчүн керек болду? Бул цирк. Алмазбек Атамбаевди шайлоого катыштырбай коюшту. Мен парламентке барбайм деп конституциянын бүтүндөй бир беренеси өзгөртүлдү. Элдин тандоосунан коркуп бүгүн бийликти уят кылышты. Булак аргумент.kg. Эл чындыкты билсин. Бакир Улуу Тополуңду пландаштыргандар эсиңерде болсун. Саясатчылар дайыма төрү. Ата журт Кыргызстан партиясынын жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер Турсунбай Бакир Улуу добуш берүүнүн жыйынтыгы жарыялагандан кийин болушу мүмкүн. Болгон башаламалыктар тууралуу Кактус медиа сайтына ой бөлүштү. Турсунбай Бакир Улуунун айтымында эл шайлоодон кийин дайыма бир жаман нерсени күтүш керек деген көнүк калган. Мен шайлоодон кийин төңкөрүш даярдап жаткандарды уктум. Бул жерде УКМК эң сонун баа бериш керек. Бул жолу алдын ала иштери жакшы болду деп ойлойм, деди ал. Талапкер ошондой эле башаламандык уюштурууну пландаштырып жаткандарга кайрылды. Шайлоонун жыйынтыгын кабыл албай кайра эле ак үйдү басып алсаңар, кайра эле бейкүнүү адамдар өлөт. Митингдерди уюштурган саясатчылар дайыма түйрү калат же чет өлкөгө качып кетишет. Баягы эле карапайым эл өлүп, жарадар болуп калат. Муну эл унутпаш керек, деди Турсунбай Бакир Улуу. Сөзүнүн аягында ак үй канча жолу талкаланып, кийин мамлекеттин эсебинен кайра курулганын эске салып, жарандарды өздөрүнүн жана өлкө бюджетин аяп коюуну өтүндү. Булак аргумент.kg. Эл чындыкты билсин. Кээ бир округдарда кайрадан шайлоо өтөт. Бишкектин 1-Май жана Свердлов округунда кайра шайлоо өтөт. Бул тууралуу БШКнын төрайымы Нуржан Шайлдабекова брифинг учурунда билдирди. Анын айтымында шайлоо мыйзамына ылайык эгер бир мандаттуу округдардын шайлоодо баарына каршы графасы алдыга чыгып кетсе, анда 1 ай аралыгында кайра шайлоо дайындалышы керек. Белгилей кетсек, шайлоонун алдын ала жыйынтыгы боюнча номер 27 1-Май округу жана номер 29 Свердлов округунда баарына каршы графасы озуп кеткен. Эскерте кетсек, 28 ноябрда өлкө аймагында жана айрым чет өлкөлөрдө жогорку кеңештин депутаттары шайлоо өттү. Бирдиктүү шайлоо округу боюнча шайлоочулардын саны 3.700.420. Ал эми бир мандаттуу округдардын шайлоочуларынын саны 3.619.292 түзөт. Жаңы шайлоо мыйзамына ылайык бирдиктүү шайлоо округунун пропорционалдык система боюнча 54 депутат, ал эми бир мандаттуу шайлоо округунун мажоритардык система боюнча 36 депутат шайланып келет. Жалпы 90 мандат берилет. Партиялык ачык система менен шайлоого 21 партия, бир мандаттуу округдан 286 талапкер атсалышууда. Шайлоочулардын добуш берүүсү үчүн жалпы 2494 шайлоо участогу түзүлүп, анын ичинде 59 шайлоо участкасы чет өлкөлөрдө, 2435 тилкеси өлкө аймагында түзүлгөн. Булак Назар News.kg. Эл чындыкты билсин.